мотивация беріңізші дейді. Мотивацияны берсем, біз жақында Дубайға кетіп жатырмыз. Кейін барғысы келеді мына сіздерге мотивация. Былтыр ұйықтап жатқандар биыл ошо Дубайға барбай. Біз 18 январда Құдай бұйырса Дубайға учуп атабыз. Соны көріп жатат. Молодцы. Гүлзада салам. Сайқал салам. Сайқалға кетіп тасыңар, Гүлзада кетіп тасыңар сіздерді Дубайға, Бишкектен салам. Воркутадан дейді. Ова дейді, молодец, Гүлзада салам. Бардыңарға салам, Ақсыдан салам. Бізден қарманысқа келіп қалды. Бұл директор кетпейсіз бе? Как раз Миркал Кожоеваның командасынан шыққан директор. Biraz ошол директорыңыз бойынша айта кетсеңіз, қанды таптыңыз де, қаяқтан таптыңыз де? Бұл директорды өзімдай болады екен да. Бұл бизнеске келгенде жаңағы менде иштебей кетіп қалды, иштебей дей беришет қой. Иштебей кетіп қалды, жазсам деле иштебей катталып алып, иштебей жүрген адамдар бар ғой, иштебей эле кетіп қалған. Ошондой бир кыз келген мага да, өз ал кызды интернеттен тапканмын. Бул Нурзаттын абысыны болгон. Кээде ушундай адамдар ушундай да болуп калат экен, адам ташыгыч болуп иштешет экен да. Мисалы ал кыз мага просто ошо абысын алып келип берип, анан өзү кетип калган да. Сиздер өкүнөсүздөр да, буга баары айтсам деле бул иштебейт деп ойлойсуздар да. Иштебеген адамды деле алып келип койсоңуздар, качан ошо бир лидер тапканга да жардам берет да. Сиздерге бир лидерди алып келет да, өзү ошо адам ташыгыч болуп иштейт да, мындайча айтканда. Анан алып келип коет дагы, өздөрү кете берет. Мага ушундай сонун лидерди алып келип берген экен. Мен аны иштегенне деле көңүл бурган эмесмин, иштебегенне деле көңүл бурган эмесмин. Просто жүргөн өзү үчүн заказ чыгарып, анан күндөрдүн бир күнүндө ушул абысын каттаптыр. Анан ушул абысыны менен иштешип баштаганмын. Өзү негизи бул экөө бири-бири менен такыр иштешпеди. Бул просто алып келип берген мага, мен иштешкенмин. Бизде көпчүлүк учурда болот го, мына өзү жазып туруп башына бир кызыгып туруп берип 5-6 адам жазып туруп өзү жок болуп кеткен учурларчы. Ошолордун арасында ошо бир лидерди кармап калсаңар деле, ошо бир лидер алып келип берсе деле, сиздердин командаңызга өтө чоң пайдасын тийгизип кеткен болот да, иштебесе деле. А бизде наоборот бул иштебейт деп айтпай коюшат. Ошо именно иштебей койгон адамдарга айтсаңыздар, может кызын алып келип берет, может абысын алып келип берет, ушундай сиздерге кыскасы лидер алып келип берет. Ошон үчүн иштебей койду, бул иштебейт деп айтпай койбоңуздар. Иштебей турган адамдарга деле кадырат айта бериңиз. Как раз бүгүн эксклюзивный интервью болот окшойт. Азыр бул жакта жолугуш башталганча сизди колдонуп алайын. Кантип өстүрдүңүз? Нурзатты мен мындай кылгам. Нурзат өзү негизи бул деле иштебеген. Жана новичоктор бар го 3-6%га чыгышайын өтө кыйын. Анан бул дагы ошо наалы эле берет эле. Акыркы күндөрү вообще телефонун окуй койт элем да, муну жазгандарын. Ошентип жүрүп, бир күнү мен той кылып атам деп кетип дагы калды. Бул бизнестен той кылып атам, тоюм бүтсүн, анан кийин иштейм деди. Боптур, тоюң бүткөндөн кийин иштейсиң деп, анан кийин ошентип вообще жок болуп кетти. Вообще бул бизнестен кетип калды. Анан эми ойлодум, анан заказ мага төлөткөн эле да, ошол үчүн кетип калдыбы деп ойлодум. Акчаны бергиси келбей депчи. Анан бир күнү Кызыл Кыяга келсем, ошол Кызыл Кыяга өзү жалгыз келиптир да, жолугуш. Анан мурунку жылы келгенимде эми почти бир жыл өтүп кетти. 6 айда келсек, ошо 6 айда мурун келгенибизде командасы менен келгенде, жок дегенде бир 15 адамы менен келген да. Анан кийинки жылы келгенимде уже бир эле жалгыз өзү келди. Эми элестет, бул бизнестен кетип калгандан кийин, а муну менен тең кыздар уже директор болуп, старший директор болуп отурушат. Анан ошону көрүп мен чынын айтсам аябай боорум ачыды, ыйлагым келди, ыйлап да калдым бир сыйра. Анан ошол күндөн баштап бул өзүнө дагы мындай жакшы таасир бериптир да. Мен неужели ушинтип ушулар директор болуп кетти. Анан кетип атып эле айтты, мен азыр бир кыялчы кетип атып телефон алып кетем деди. Анан бул өзү негизи ошо азыр өзү да айтып берет, ошо акчаны бериш үчүн келген экен, мага акчаны берип кой, анан бир жолу кутулайын деген экен. Азыр мындай кылайлы, чакырайлы, үчөөбүз болот, интервью үчөөбүздүкү болсун. Сиз демеден нарыктан кутулдуңуз да. Жок, жөнөтүрөм немени. Биркалжан акырынан. Мындан кийин Биркалжанын өстүп чыгарган директору Нурзатты чакырып алсак. Нурзат, Биркалжа жака. Аз башына сүйлөп неме алып берсиң да? Жөнөтүрөм. Бардыңар 10 мүнөттө сүйлөгөндө да. Ал мен бир аз сүйлөп, анан ооба барам, сүйлөп тургула бара. Жөнөтүрөм Кужатулова. Бизде бул жакта да Кызыл Кыяда да жолугушу бар. Бизде азыр команда экиге бөлүнүп атабыз бул жакта. Анда эмесе биз улантабыз, тааныша алыңыздар. Мынакей биздин астыбызда дал ушул акчаны алып келип берем деп туруп, кийин ошентип Миркалжа менен байланышып директор болуп калган Нурзат. Миркалжа кичине түшүндүрүп тааныштырып кетти. Нурзат, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз, канча жаштасыз, канча балаңыз бар?
жана Фабиликке чын айтканда ошо Мирка эженин айткан улап кетсеңиз болот да. Эмне болуп ошентип келип калдыңыз кайра? Саламатсыздарбы? Мен Сатыбалдиева Нурзат, Кызылтайдан болом, 4 балам бар. Өзүм кесибим боюнча мугалиммин, бирок иштебей эле үйдө отуруп 10 жыл отурдум да, 2005-жылы. Ошо боюнча үйдө отурганымдан. Ошол күндөрдө мага алсынам, ошол компанияда иштесеңиз болот деп, иштей эле ушундай компаниялар бар экен, иштесемби десем, ал уже жазылган экен да. Бирок актив боло эле экен. Анан жазып кой десем, макул сизди жазып коеюн деди. Ал убакта өзү баягы актив боло албай жүргөн экен да. Заказ берсеңиз, анан мен сизди жазамын деди. Биз каталогду алып келдик. 1000 сомго чейин заказ жазып койсо экен ошону мага десем. Ал өзү дагы аяктан заказ чогултуп, өзү актив болду. Анан төлөп келдим, личный кабинетиме кирдим, эми сизди бирөө менен тааныштырам деп бир номер берди. Анан мен аябай эле сүйүнүп, карасам Меркаялы экен, аябай бир сүрөтүдөн эле жагып калды магачы. Анан ушул эже менен иштейт экенмин десем, онлайн болуп турбуз, азыр сизде регистрация кылат, номер пароль түзсө жөнөтөсүз деп мага дайындап койду. Ошентип эле отуруп Меркалы эже үнү ушунчалык чаңкылдап эле чыгып калды. Анан мага номер пароль келди, регистрация болдум, группаларга кошту. Анан мен иштеймин, эми менин тууган уруктарым көп, комшуларым көп дедим сразу эле. Десем, молодец, иштей турган адам ошентип эле иштейт экен деп сразу эле мени мактап баштады. Анан баягы алсыныма каталогду берип кой дептир. Анан бергенден кийин мен заказдар берип койгонмун да, бир күн алдым. Анан кийин ачып карасам, бүт эле алган нерселерим экен. Кайрадан өзүңүз дагы 2000 сомдук заказ алыңыз, эми актив болуңуз деп мага каталог бергенден кийин мен баягы Миркалыга сөз берип койгонмун да. 2000 тууган уруктарым көп, менин комшуларым бар деп. Мен тутырым дегем да. Ошентип комшуларыма каталогду алып чыктым. Туугандарыма жөнөтө баштадым. Бирок бир дагы заказ чогулта келген жок чындыгында. Кымбат экен деп эле барды берип коюшат да. Анан үйгө келип, эч ким албайт экен, өзү дагы айтканда алып алдык, эми дагы кайра алыр эле, бар керектүү эле нерселер экен деп ичин ачып карап, 1-2 күн заказ чогулттум өзүмчө. Анан шаарга түшүп, мен билбейм да, личный кабинетке киресиң деди да мага. Личный кабинетке киресиң десе, мен элестеттим, эми шаарда иштейт экенмин, офиси бар экен. Личный кабинетке киресиз, кадимде живой физический кабинет деп. Компьютерде отурам деп элестеттим да. Анан Миркалыга, эмне болду, заказдарың даяр болду, даяр болду, мен эртеге түшөйүн, анан ошол жерде барып жолугушам сиз менен дедим. Бул билбейм, шаарда отурабы билбейм да, ушул офисте мени күтүп атат бардык ошентип ойлошот го биринчи. Анан эртең барам десем, кака барасың деди. Офиске барайынбы, личный кабинетиме десем. Жок, эме кыласың деди. Киресиң деди. Жок, ошо телефонуңан эле жазасың деди. Ал мен жаза албайм да, кантип жазам десем, азыр видеолорун жөнөтөм деди. Видеону 2 күн көрдүмчү, эч түшүнбөй койдум. Эми жаза албайт экенмин Миркалыга десем, жазасың, бул жакшылап кайра көр, көңүл коюп жаса деди. Анан жаза баштадым да, выход личный кабинетип стрелка коём. Анан адам профиль чыгат экен деп стрелка коюп, багылар көрүп отуруп, Гүлназ Борбуеванын, Мирлан Батырхановдун видеолорун көрүп аттым. Анан кийин кайра мынтип кагазды карап кирдим. Ушуга кирем, анан следующий мынакей деп басып отуруп эле өзүм личный кабинетиме кирип кеттим. Анан заказ жаздым. Заказ жазсам, Миркалыга сразу дагы мактады мени. Вай, Нурзат өзү заказын жазды, вообще сонун кыз экен десе мага жакты да, мактоо өзү бардык адамга жагат экен. Андан кийин адам табай мен Одноклассник боюнча иштеген видеолорду жөнөттү сразу менен. 3 шаблонду жөнөттү. Андан кийин мен тууган уруктарга бүт звонок кылып ушу иштегиле десем, бири дагы жазылган эмес да, эч ким. Башында ушундай тааныштар катталган эмес. Башта тааныштарды алып келем дегенсе, ошо катталбады алар. Анан интернетке өттүңүздөр. Негизи ушундай да, биринчи уже тааныштар тизмесин түзгөнүңүздөр эми кээ может колдоп кеткендер деле бар тааныштарчы. Лично мага да ушунт экен, мага да ушинтиптир да, көпчүлүк ошо тааныштар, биринчи тааныштар жок дейт го. Сразу эле ошол 3-чү вариант менен иштейин дедим. 2-3-вариантты тандадым, керектүү товарларымды алып, анан интернет менен иштейин деп
Билбейм да, түшүнбөйм. Иштесиңер, айлык аласыңар, 35 миң айлык деген эле баягы тексттер бар го, видеодо. Ооба. Ошол эле жаза бердим, адамдарды алдап атам, buncha айлык барбы деп өзүмдө результат жок да. Коркосуң. Коркуп адамдарга калтырап титтиреп, азыр бирөө номер берип койсо корком, не дешимди билбейм да. Сразу номер келсе бүт шаблонун сразу жөнөтүп коем. Ал адам жок кетет, дагы башка номер алам. Одноклассник. Ал жооп бербегенде суроо бербесең сүйүнөсүң. Наоборот. Эме таштап коем, үчүнчү вариант дейт, үчүнчү вариант десе дагы эмне деп түшүндүрүшүм билбейм. Билбейт экенсиң да, башында алып кетиш кыйын экен. Элдерди карап отурдум. Самаран группасына кошуп койдуңуз го мени. Самаран группасына кошулдум. Силер Сингапурга жөнөгөн убагыңарда жазылгам да. Мурунку Сингапур бут. Ооба, мурунку Сингапур. Самаран группасына, потому что Самара Сингапурга кетип аткан. Аста жансың. Азыр мына жерде кете катып калат да. Анан чок ошо видеолорду көргөндөн Видеолорду жиндеп калды дедиңер. жинди болуп көмө көрсөм, булар жиндеп калыптыр, сен ушинтип иштейсиң. Сен дагы секирип бакырып деп. Анан түшүнбөйт экенсиң да, башындачы эле кыйкырып атышат, миол тартышы, фабетин аркасында ушундай жашоо болот экен да деп карап эле отурам. Дагы убакыт өтө берди, мен одноклассниктен иштеп аттым, тынбай номерлерди алып аттым. Ал убакта актив болмоюнча эме болбойт. Адам каттап эле. Жок эме бар, кыжаат болбогон. Адам каттан болбойт эле. Каттаганда болбойт эле. Актив болуп туруп анан адам каттайт элек да. Болсоң адам каттап берем деп өтө көп убакыт отурганымда 3%ке чыгып, 1-2 адам таап алып ошолор менен эле отура берет элем. Америкага же кайсы группада бир жакшы сабыт ошол жак адамдарды алып барып кошом, алар партнер болуп чекешет. Кайсы группа жакшы болсо ошол жака алып барып эле. Өтөр. Командам иштеп атат деп Меркал жерге кирип мындай илеген смайликтерди тынбай жөнөтө берет элем. Анан иштей бер, сенде результат болсо ошолор кайра жазылат десе отуруп алып ойлоном да, өзүмдө эмне результат бар, эч нерсе жок, качан болот экен деп. Ошентип иштеп 6% болдум да, бир 5-6 ай убакыт өттү да, өтө көп убакыт өттү. Анан Мирлан Батырхановго ham жазганмын. Не деп жазгансың? Жазгансыңбы? Жазган, мен болсо 6%тен көтөрүлө албай жатам, эмне кылсам болот деп. Анан не деген Мирлан? Сен жакшы эле жооп берип койгон, сен бизнес алдың кийин бизнес кылгансыңбы деди. Жок десем, анда сен үйрөнүшүң керек да, базарга чыгып койсо деле сразу сата албайсың. Бизнесиң болуш керек, буга жок дегенде 1 жыл убакыт керек деген. Анан карасам менде 5-6 ай экен да, эме жүргөнүмчү. Ошого Ошол дагы дем берген да. настройка кылып алган экен да өзү. Аябай сонун нерсе айтып кетти азыр Нурзат. Действительно, бул бизнеске биз көбүбүз бизнес катары карабайбыз дагы. Как будто келсек эле адамдар жаап жазылыш керек сага. Анан кийин мындай командаң чоң эле айлыкка чыгып калышың керек да. Любой эле бизнесте убакыт керек, опыт алыш үчүн, иште адамдардын санын көбөйтүш үчүн, билим керек, ооба. Ошол сени демек кармап калган. Ошол токтотуп турган экен да, бизнесте менин билимим жок да, бизнесте базарда иштебесем. Алдын кийин компанияларда иштеген эмесмин. Ооба, Фабиликтин көйнөгү, Саку. Аябай сонун өткөндө жолугушууга кийип келген. Аябай сонун экен, мына колдору дагы мындай фонарик, мынакей сонун көйнөк экен. Жылуу да экен. 3000 балл деген баягы таблицалар келет. Ошолорду карап 3000 баллды жасаш кыйындай сезилген. Мен жетпеймин дегем дагы, анан шагымды да жаап алган эмесмин да. Сата албайт элем, себеп дегенде бизден айыл кичине. Өзгө керектүү эле нерселерди алам, ортодон 1-2 каталог өтүп кетет. Андан кийин уйкучу консультант болом, компания мага подарка берип коет. Ошону алам, ошого сүйүнүп дагы 1-2 каталог ошондой эле жүрө берем да. Продажа жасабаймын. Оюм мен ошол 3-чү вариант эле көздөп туруп калганмын да. Главный команда курулуш керек. Главный команда куруш керек болгон. 6-7 ай өткөндөн кийин закрытый клуб деген группа ачылганга, ошол жерден 9% болуп кошулуп аябай жакшы сабактарды алгам. Ошол бизге пайдасы тиген да. Сонун сабактар болгон. Ар бирин жазып алып, ошол таңгамалып туруп, кадимкидей